Зарядка 257 көрсөтүп атат. По факту бул 125 килограмм дедим го, 125 километрге жете турган зарядка. Ассаламу алейкум, жалпы жамаат, таксиде чыккан мекендештер, агалар, эжелер, байкелер, карындаштар, инилер, барыңыздар кутмандуу кушуак күнүңүздөр менен барыңыздарга ийгиликтер коштолсун. Туугандар, буйруса биз бүгүн суббота, саат 9 болду, уже 2 заказ жаптык. 1 саатта 1 заказдан болуп атат. Пока что выходнойго туш кеп калган үчүнбү, же кандай болуп калат, же эми башталабы движуха билбейм. Айтор, барыңыздарды кайра эле жана лицензия маселеси боюнча чалаткан кезим. 2-3 адам уже мага жазып айтышты, то что М-банктан кылышыптыр. М-банктан кылгандан кийин бир 3 саатта, 4 саатта келиптир лицензиясычы. Кээ бирөө айтып атат, документтер жүктөгөндөн кийин бул документ керек же бул документ керек деп кайра эле жазып атат деп ошибканычы. Анан түшүнбөйсүң. Берки ГАИге барып туруп наличие тапшырам деген болсоң, уже 10 күн эмес, уже 15 күнгө жакын документтер даяр болуп калат деген информация азыр аябай көп талкуулап атат. Ошол үчүн туугандар, кимде ким онлайн тапшырамын же болбосо офлайн тапшырамын деп турган кийин жагындай парк издеп жаткан болсо, туугандар, өзүңүздөр билесиздер, Яндекс.Го менен келишим болгон таксопарктардын бирөөсү бул Эксперт парк. Кимде ким ушул паркка кошулуп ишей турган болсо, силерди 3 түрлүү комиссия күтүп турат. 2% ар бир заказдан, 4 сом ар бир заказдан жана 55 сом суткасына. Фотоконтроль өткөндөн кийин 100 сом балансыңа салып берет. Жана референс ссылка деген бар. Ал деген нерсе, сиз досуңузду чакырып туруп, ошол досуңуз сиздин атыңыздан келип туруп жумушту кылган болсо, 55 заказ кылгандан кийин сизге 1000 сом салып берет. Сиз өзүңүздүн учуруңузда кимден келдим деген болсоңуз, YouTube каналдан көрдүм, Тынчтык.Го каналдан келдим, блогерден келдим деп айтсаңыз, мага болгон рекламанын пайдасы бир аз болсо дагы сиздин жагыңыз менен көтөрүлөт деген ишенич бар. Ошого азырттан эле рахматымды айтып коеюн, ушинтип менин атымды кошулуп айтып кошулганыңыз үчүн. Анан ошол экспертке кошулгандан кийин сиздерге онлайн түрдө жардам бере алат. Бүт документтерди толук онлайн жөнөтөт, ошону распечатка кылып туруп, анан кийин либо онлайн жанагы М-банктан же түндүктөн тапшырсаңыз болот, же болбосо уже любой жанагы кабыл ала турган ГУБДга барып туруп тапшырсаңыздар болот. Ал деген нерсе лицензия, таксопарк лицензиясы керек, жана таксопарктын договору сиз менен болгон. Калган документтерди уже полностью чогултуп туруп, анан кийин буйруса эмени уланта бересиздер. Лицензияны тапшыруу мүнөтүнчү. Ошол туугандар, кимде ким кошулуп ишей турган болсо, ушинтип атымды айтып кошуп койсоңуздар жакшы болот. А так в целом жумуш азыр негизи Яндекс деле бир аз болсо дагы кичине кымдап калыптыр. Бирок мен азыркы учурда ВБ менен иштеп атам, ВБнын бонусун кылам деп жүргөн кез. Бирок бүгүн дагы жанагы 750 сомдук бонуска жетишпей калат окшойм. Себеп дегенде мен ровно линияга 6-дан 50 өткөндө чыкканмын. Биринчи заказды 7-ден 50 өткөндө алдым, экинчи заказды 8-ден 20 өткөндө алдым. Аны завершить этип, азыр уже 10 мүнөттөн бери заказ пока жок отурамын. А так в целом бүгүн канча сом, канча заказ менен деген суроонун артынан жүргөн кез. И в целом кандай окуя болот, эмне болот жана кандай жаңалыктар болот, ошонун баардыгын бөлүшүп кете турган учур. Дал ушул жерге келип турам азыр заказ күтүп. Так, короче, жана жерде турдум, бир 25 мүнөттө турдум, заказ жок. ВБден чаңы Яндекске кирип, Яндекстен заказ алдым. 11 мүнөттө келдик, 196 сом. Бирок Яндексте точканы бияка койгон, но бияктан келет солго бурулго, бул жака деп туруп түшкөндөн кийин бул жерге мен сагакка берки дейт. Короче, завершить этебиз. Бияктан линияны чыгып койгонмун, себеп деген бияка кирип кайра сменага чыгып көрөлү ВБга. Эме болуп атат экен. Потому что бонустарды алыш керек да все-таки. Могага уже 100% жетишпейм. Никак. Вообще вариант жок ага. Бир 5 мүнөттө күтөлү ВБ таксине. Анан кийин Яндекске кайра кирем. Кайра 5 мүнөт күтөм, кайра кирем. Кайра күтөм, кайра кирем. Короче, ошентип иштеш керек болуп калды эми. Может быть, азыр эме болуптур. Жанагы элдер туруп, ал жак бул жак болуп, заказ кайра түшүп калаттыр. Но бир аз шакты күтөйүнчү. Азыр группада дагы көбү жазып атпайбы? 7-ден бери 2 заказ кылдым, 3 заказ кылдым депчи. Меники деле ошондой эле тема болуп атат өзү негизи. 7.55 алып турмун, биринчи заказ, экинчи заказ 8.5 алып турмун. Пока азыр заказ жок. Турган жерим центрде, конечно. Эме көрөлүчү Яндексте эмне кылат экен. Выйти на линию. Так. Бул жактан берди, сразу эле Мадинага барат экенбиз. Барсак барабыз. Мадинадан барып туруп жетебиз анда эмени. Не эле? Валбристе. Кеттик анда. Бул походу мына жанында окшойт, а? Так, ошондо тура эле кеттимби?
Вроде как тура эле кетип атамын. Могу брат окшойт. А бул эмес экен. Кана, каерден чыгат экенсиң эми? Бул дагы эмес. Эже окшойт походу. Бир болсо ошол эже окшойт. Уфода турабыз. Так, на месте. Ошол эжеби деп ойлоп атам да. Бул брат окшойт баха да. Бул байке точнее. Жок, бул дагы эмес экен. Ушинтип бизде деп коем. Так, 7 апрель Мадина дейт. Бул дагы эмес экен. Бул эже дагы эмес экен. Күтөбүзем ушул жерде туруп алып, али жок. Ушинтет да, рынок Мадина туруп коюп коет, остановкага бүттү. Точка почкасын калашпайт. Анан бияка келип токтосоң, мага Мадина керек эле, ал жак бул жак деп туруп ушинтип мозгини кагышат да. Неге мындай билишпейт, үйрөнүшпейт дейм да ушундай нерсени. 166 сомго келдим, 20 мүнөттө. Жасалма күлөйүн десем күлө албайм го. Так, короче, ВБ такси менен келди. Бирок азыр бул эме кылбаса керек, жапты. Закрыть заказ. Короче, айланып тегеренип келип туруп Дордойго келип калдым да. Дордойго келдим. Эми бул жерден каяка кеткеним жакшы болот. Так, Ибраимова жака бурулган жакшыбы, же обратно Дордойго чыгып кеткеним жакшыбы? Эмне кылган жакшы болот? Оюңуздар кандай ушул боюнча? Так. Короче говоря, обратно кеткен жакшы болсо керек, Обратно кетип калайын. Заказ берет туруш жактан. Кач. Як мен айда берейинчи. Кичине күтөйүн заказды, короче, менен. ВБ менен берсе берет, бербесе жок. 288 сом, 20 мүнөттө жүрдүк примерно. Мухтар Ауезова 27 деп коюп койдук точкасынчы. Анан кийин келип туруп, кайсыл үй десем, үй деп эже таң калды да. Көрсө Салт деген ресторанга керек. Ана Салт болсо 27/3 экен. Анан кийин унчукпай эле жеткизип койдум. Ушундай болсо жеткизип койсун дейм жагандай. Андай мындай деп мындай тура эмес деп айткан. Мен койгом андай мындай деген ордуначы. Так. Эме кылайлык. ВБга кирелик эми. Ушактан берет дирем. 3 заказ кылышым керек, хотя бы бонус алыш керек бүгүн. Ушу Яндекс менен деп атып чогуу кылыпчы. Вроде мына жилой эле жерге келдим. Жилой домдор. Бүт жерде. Көрөбүз эми кандай болот экен бул жерде. О, берди. Бирок мындай дальнийлери берип атат толко. Группада дагы сөздөр болуп атпайбы? 10 км жака барат абыз депчи. Ошондой кылдык чото бүгүн. Эртең мененки эмелерди чото бербейт да, походу бренд керек окшойт го деп калдым да. Бренд койдурсаң анан кийин кичине жакшыраак болобу же. Кимде ким эме болуп иштеп, бренд менен иштеп, кандай болуп атат силерде заказ бренддегилер? Жазып кеткилечи. Бренддегилерге заказдарды тынбай эле берип атабы же то же самое выходной күндөр ушундай кыйнап атабы? Ушундай жерге келип калдым. Так. Завершать этебиз заказды. Так, выбрать эме кылабыз. Закрыть смену кылабыз. Потому что чай ичип алыш керек. Курсак ачты. Дагы 2 заказ кылып тура алат экен да бонусту. Так, азыр мерден чай ичип алайынчы бул жерден. По бырику дейт го. Обед кылайын деп атып кайра ойлонуп калдым да. Зарядка кылып алайын, лучше андан көрөт деп туруп. Зарядка кылып туруп, анан кийин азыр ВБнин немесин бүтүрүп,
вбнын бонустарын бүтүрүп анан эме кылайын атам да. Садырбаева 299 барып описание кылайын депчи. Так, ну чё? Не кремат көрсөтөсүң эми кана? Бер заказды. 2 заказ кылып коюн, ошо менен тынчыйын. 1750 сом алайын, хотя бы бүгүнкүгө. Жакшы заказ. Өтө жакшы заказ. Бисмилла. Так, ну чё? Зарядка. В принципе, продолжить маршрут. 186 км. 97% токтотуп койдум да. Кеттик анда. Так, 4-түндө жеттик ага. Бум-бум-бум-бум-бум. Келдим. Так, закрыть заказ. Буну жабабыз. Өзү негизи канча сом иштептирмин акчага? 781 сом иштептирмин. Заказ пока жок эми, кайра күтүп отурмай. Так, турган жерим могул жер экен. Бияктан бар экен да черч. Черч көппү же парк көппү, ким билет ушуну? Так, мен айрылып келип туруп алайын. Евразияда жүрөктөн жүрөккө дейт. Ушинтип эле бере бербейт эми заказдарды. Кыска заказдар бере берсе ошентип эле сүйүнүп алып кыла бересиң жумушту. Анан кийин эле андыгын титтигин тип, могун типпей. Эме экен бул, эмне эле? Короче, 80 сом экен заказ. Кеттик анда, бисмилла. Туруп алып алайлы заказды. Тетинде бренд кылып жагыштыргандар көп иштесе керек деп ойлосом, группадагы балдар вроде как андан деле эмес дейт. Заказы берип атат дейт. Короче, где удачно попал, там и удачно поплыл экен да. А мен эртең менен вроде антайын десең, бирок постоянно эле ошол жактан чыгып жүргөн кезде бат-бат эле болуп болчу да. Та-та-та-та-та-та. Жамгыр жаап келатат бир болсо, жестко. Так, короче, келип калдым бул заказга. Жете эле жагандай заказдар берип атпайбы кайрачы? Тетигиндей 10 км, 11 км бир точкасы менен ал жак бул жак дегендей. Короче, муну алдым, болот ушу. Мындай нерв кетирип ал жак бул жак кылбай эле койгон жакшы экен. Анан ал жакта еще гаилер турат деп койгула. Поз ГАИ, проверка деп эле. Так, бир жерге турайын дагы. Акырын Яндекске кирип, Яндекс булгантайын эми. Так, 26 мүнөттө келдик. 341 сомго. Жаман напряжной эми поездка болду, поездкачы. Билбейм, мындай аура башкача да эмеденчи. Пассажирден. Так, эшик чалып алып тур. Кеттик энди. Пока заказ жок. 16 мүнөт бар экен. Жанагындай алыс заказ отмена болуп калса, ВБде сүйүнөсүң да. Яндексте жетейин деп калганда отмена кылып салса болот. Вроде как заказга келдиң, жакын болуп калганда отмена кылып салат. Анан кийин как назло да, жана номерин сохранить кыласың да. Номерин сохранить туруп, анан кийин неме кылып жеткенде типа на месте басайын дегенде. На месте басайын дегенде, короче, болуп калат го. Заказдарды отмена кылып салат го. Отмена кылып салганда дагы номерин сохранить кылып аласың да. Саламатсыз. Кандай жакшы? Жакшымы? Бисмилlah деп шорпо. Нан. Бисмилlah. Жаңа бульондун наисыжайчы бар го. Каралаш. Насыщенность барбы? Бар. Бульон немесе
Эти барбу бар. Картошка. Прям то, что нужно, да? Наке. Насыщенный на бульон. Ох. Четко. Четко, бро. Еті само чувствует тоже негізіче. Болды. Бері хозяиндері. Короче, модная тема. Насыщенный бульон домашнего характера. На бараньем мясо өте не деп қотыр, тура айтқанда. Максимум 10-15 минут уақыт кетіремін да, жаға келгенде постоянно келем, раз-раз тамақты жейм, раз-раз суын ішем, раз-раз халотлек айтам, ниеттерді айтам, кейін біз оймен қылып тұрып, лә, бұнысын на место, бұл жаққа ғорып өттіру, лә. Хлебшек тоже полностью емес, но зато сытно и плотно дейді. Ошентип туғандар, тамақ жеп шығып тұрып дамой қойған болчумун, бирок бир да заказ чыкпай койду Яндекстен. Валбристен неме жана коюп көргөндөй эле өзүңүздөр көрбөй калдыңар, бирок алыс жака заказ чыкканда ошого кайра аны койгум келбей. Короче, акырын дамой жака келе берген убакыт. Азыр видеону монтаждап, буйруса бул видеону киргизип, анан эртең буйруса Валбристин жамааты аш бар. Буйруса эртең аштан дагы контент менен бөлүшөм. Эртең может быть могу ушул видеону көрүп аткан араңарда болуп калышы мүмкүн. Подписка кылгандарчы. Эртең ошол аштан жолугабыз. А так бүгүнкү кирешелер, бүгүнкү доходдор өтө эле чоң болгон жок. 1750 сом бонусту жаптым. Ага жапкан үчүн где-то 850 сом иштептирмин Валбристе. Анан кийин 750 сом Яндексте иштедим. Ошо менен примерно 3000 иштептирмин бүгүнкү күндө эсебинечи. Бонусту жабыш керек өзү негизичи. Яндекстен бонус Валбристен бонус жапкандан кийин гана жакшы киреше болот да, бирок бүгүн тилекке каршы ошондой болбой калды. Себеби күндүз сыкта уже анча иштей албаймын. По-любому эме болот, мындай кыйналып калат экенмин. Ошого эртең менен чыккан аракет кылып, эртең менен чыкканга үйрөнүп аткан кез. Буйруса ошо дисциплинаны кармап, дисциплинаны үйрөнүш керек да, эртең менен чыгыш керек. А так барыңыздарга чоң рахмат туугандар. Лайк басып, видеого комментарий жазып коюңуздар, жаман болсо деле. Главное оюңуздар жазып коюңуздар. Буйруса эртең аштан да жолугабыз, эртеңки сменагадан кайра буйруса деп туруп тартып баштайбыз. Ийгилик барыңыздарга.